Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде мындай дейт: Күл ибн адам хаттаун ва хайрул хаттаина тавабун. Бардык адам баласы ката кылуучу, ката кылгандардын эң жакшысы катасын мойнун алып тооба кылгандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ат-таибу миназ-замби камал ла занбала. Күнөөдөн тооба кылган адам күнөөсү жок адам сыяктуу дейт. Ал-бирру ла ябла ва-замбу ла юнса ва-даяну ла ямут. И'мал ма ши'т кама тадину тудан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакшылык эч качан унутулбай, чирибейт, жок болбойт. Жамандык эч качан унутулбайт. Жакшылыктын сыйлыгын, жамандыктын жазасын берүүчү Аллах Таала эч качан өлбөйт. О бенде, укканыңды айттым, пайгамбар айтат: кааласаң жакшы жолго түшүп, Аллах Тааладан соон сыйлыгын алгын, кааласаң жаман жолдо жүрүп, кыяматта жазасын алгын дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, динибиз ушундай экен. Бизди баарыбыз Аллах Таала угуучу бенделерден кылсын, уккан аят хадиске амал кылуу насип этсин. Элибизге, жерибизге адилеттүүлүк берсин. Адилеттүүлүк менен жашоо насип этсин. Кур убада бергендерден Кудайым сактасын. Бирок убада бергендер кулагыңа кулаксырга кылып туюп алгын. Убада берүү бул Аллах Тааланын астында жоопкерчилик. Бүгүн бендеге жооп бербесең, эртең Аллах Тааланын астында жооп берүү бар. Маселебиз убада жана аманат, адилеттүүлүк дедик. Чындык, акыйкат дедик. Аллахтан коркойлу, урматтуу мусулман бир тууган. Саясаттын шайтан оюнда азгырылып, аманат болгон доошуң да аманат. Могу эмнеге доош берип атасың? Эмне үчүн колдоп атасың? Мунун кайсы эмесине? Өткөндө силерге айттым, урматтуу мусулман бир тууган. Хазирети Умар өзүнүн халифаларын бир жака жөн кезде сынайт эле. Хазирети Умар падыша бүгүнкү тил менен бир жерге ишенимди өкүл кылып жөнөтүп жатып, Хазирети Умар балдарынын кучагына алып мээримдүү кылып өөп жатса, келип падыша бала эркелетип бала өбөс го дейт. Мен мына дейт. Менде падышалык сыпат бар дейт. Менде эркектик сыпат бар дейт. Мен бала өппөймүн, бала эркелетпеймин дейт. Хазирети Умар жазган буйрук приказын алып жыртып салат да, балдарына мээримдүүлүк кылбаган элине мээримдүүлүк кылабы дейт. Сен эчтемеге жарабайсың дейт. Отур дейт, эч жака барбайсың дейт. Кээ бирлер өзүнүн үйүндө бир жакшылык кыла албаган, үйүнө бир иман нерсени бере албаган, үйүндө бир адилеттүүлүк тургуза албаган сени жыргатып, кыйратып коймокпу? Ошондон урматтуу мусулман бир уган, ойлонгула. Аллах Тааланын астында болгон, аманат болгон доошуңду ар кимге сатпагын. Кудайдан коркун.